Саламатсыздарбы? Биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн маанилүү тема, жаңы теманы үйрөнөбүз. Андыктан дептер ручкаңыздарды даярдап алыңыздар. Жазып алыш керек болгон нерселер бар. Аларды сөзсүз түрдө жазып алыш керек. Бүгүн чактар боюнча өтөбүз. Уккан болушуңуздар керек. Эгер англис тилине кызыгып, буга чейин кызыгып жүргөн болсоңуздар, чактар деген теманы менимче уккансыздар. Чак деген бул эмне? Кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы деги эле бардык тилдерде бар бул нерсе. Көпчүлүк дал ушул жерге келгенде мындай чаташып калат, кыйын болуп кетет тилди үйрөнүү. Негизи оңой эле. Биз чактарды буюрса жакшылап үйрөнүп чыкканга аракет кылабыз. Кыргыз тилинде мисалы үчүн бар. Өткөн чак бар, учур чак бар, анан келер чак бар, Дал ошону биз чак дейбиз. Мисалы үчүн өткөн чак жөнүндө сүйлөшүбүз мүмкүн. Мен китеп окудум. Бул өткөн чак. Эгер сиз мен китеп окудум десеңиз, анда мен түшүнөм, бул өткөн чакта кече же мурда күнү же бир жума мурда китеп окуптур деп түшүнөм да. Мен окудум, дал ошол окуу деген этишке окудум деген мүчөнү кошуп коюу менен сиз сүйлөмүңүздү өткөн чакта айтып атасыз. Учур чакта кантип айтасыз? Мен китеп окуп жатам дейсиз. Мен китеп окуп жатам. Бул учур чак. Келер чак кандай болот? Келер чак мен китеп окуйм. Келечекте мен китеп окуйм. Дал ушул келер чак болуп калат. Англис тилинде дагы чактар бар, бирок кыргыз тилинен айырмаланып, бул тилде 3 чак эмес, 12 чак бар. Дал ушул 12 чактын бардыгын үйрөнөбүз, бирок бир сабакта эмес, бир сабакта бир чак үйрөнөбүз. Ошол 12 чактын бирөөсүн бүгүн буюрса үйрөнөбүз. Дал ошол present simple деген чак бар англис тилинде. Бул кандай? Бул оңой, сиздер үчүн аябай оңой болот деген ойдомун. Анткени буга чейинки сабактарыбызда 3-чү, 4-чү, 5-чи сабактарыбызда дал ушул чакты үйрөнгөнбүз. Бирок именно present simple экендигин гана айткан эмесмин. Калган бардыгын айтканмын. Караңыздар, бул жерде структура берилген. Subject plus verb. Subject деген бул ата тоочу, verb деген бул этиш. Айтып атат, алгач ата тоочту айтасың, андан кийин этишти айтасың. Болду. Бул эреже. Бул эреже кандай эреже? Бул дал ушул present simple эрежеси ушундай. Бул жерде мисал келтирилген. I watch TV every day. Мен күн сайын телевизор көрөм деп атат. Биз структураны үйрөнөрдөн алдын ошол present simple эмне экендигин айтып өтөйүн. Present simple деген бул мен негизи эле бир нерсе кылам. Мен негизи бир нерсе кылам. Мааниси ушундай болуп калат да. I watch болсо анда мен көрөм болуп калат, I watch TV болсо мен телевизор көрөм. Эгерде сиздер мага I watch TV десеңиздер, мааниси кандай болуп калат? Мен телевизор көрөм болот. Мен түшүнөмүн, бул келечекте телевизор көрөт экен деп түшүнбөймүн. Мен кантип түшүнөмүн? Мен бул негизи эле телевизор көрөт экен деп түшүнөм да. I play football десеңиздер, анда мен футбол ойнойм болот. Мен негизи эле футбол ойнойм. I play football every day болсо, анда мен күн сайын футбол ойнойм болот. Дал ушул present simple'ды кайсы учурда колдоносуздар? Бул present simple ушундай учурда колдонулат. Негизи эле эмне кыласыздар? Негизи эмне кыласыздар? Ойнойм, чуркайм, телевизор көрөм, иштейм, эс алам. Дал ошол учурларда present simple'ды коюп сүйлөө керек болот. Демек, муну түшүндүңүздөр, Subject эгерде биздин ата тоочубуз he, she, it болсо, андан кийинки келген этишке биз s тамгасын кошушубуз керек. Бул эрежени дагы мурдагы сабактарда айтканмын. Бул жерде мисал келтирилген. She runs every morning. Ал күн сайын эртең менен чуркайт дейт. Run деген чуркоо, ошол этишке биз s тамгасын кошуп койдук. Бул жерде мурда айтылбаган эреже бар. Ушул жерге көңүл буруңуздар, дептериңиздерге жазып алышыңыздар керек болот. I play деп турат, мен ойнойм. Мен ойнойм. I play болсо, анда бул present simple'ды айтып атат да. Мен негизи эле ойнойм. He plays. Биздин ата тоочубуз he болгондугу үчүн андан кийинки келген этишке биз s тамгасын коштук.
Эгерде эми бул жерде маанилүүсү ушул жерде. Эгер этишибиз S, Ç, Ş тамгалары менен аяктаса, анда биз S тамгасын эмес, IS тамгаларын кошуп айтышыбыз керек болот. Кийинки эреже, эгер этиш Y тамгасы менен аяктаса, анда ES же S эмес, IES тамгалары кошулат. Бул жерде мисалдар келтирилген. He watches. Бул жерде watch деген этиш, көрүү. Этишибиз Ч тамгасы менен аяктагандыгы үчүн биз аягына ES тамгаларын коштук. She worries. Worry деген этиш бар. Ошол аягы Y тамгасы менен бүтөт да. Ошол Y тамгасын биз таптакыр алып салдык дагы, анын ордуна IES тамгаларын коштук. She worries. Жана бул жерде play деген дагы этиш бар. Бул жерде аягы Y тамгасы менен бүтүп атат, бирок бул этиште биз Y тамгасын алып салбайбыз. Жөн эле S тамгасын кошуп коебуз. He plays болот бул этиште. Дагы бир этиш бар. Go жана do. Бул этиштерден кийин биз ES тамгаларын кошушубуз керек. He goes, he does. Мына ушундай. Present simple боюнча бул жерде мисалдар келтирилген. Окуп чыксаңыздар болот. Эми терс жана суроолуу сүйлөмдөр кандай болот десе, буларды дагы өткөнбүз. I do not watch TV every day. Биз этиш менен ата тобуштун ортосуна do not сөзүн жардамчы этишин кошуп коюшубуз керек болот. Эгер биз терс сүйлөмдү түзө турган болсок. Эгерде ата тобучубуз he, she, it болсо, анда биз do not эмес, does not кошуп коебуз. Суроолуу сүйлөмдөр дагы оңой эле. Биз do деген жардамчы этишти сүйлөмдүн башына коюшубуз керек болот. Болду. Сүйлөмүбүз суроолуу сүйлөмгө айланат. Эгерде ата тобучубуз he, she, it болсо, анда биз do'ну эмес, does'ды сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Мына ушундай бүгүнкү темабыз сиздер үчүн оңой болду. Оңой болгондугу себеби биз буга чейин өткөнбүз. Болгону present simple жөнүндө айтпаган элем. Мына ошол жөнүндө айтып өттүм. Буюрса кийинки сабагыбыз дагы жаңы сабак болот. Present simple эмес, present continuous деген чак бар. Ошону үйрөнөбүз. Буюрса ошол сабак мындай бир сиздер үчүн бир жакшы бир ачылыш болот деген ойдомун. Кийинки сабактарга чейин көрүшкөнчө саламатта